Ак карлуу тоо коюнуна чоңоюп, айылдын чаң жолдорун басып жүрүп, мен да чоң шаарда жашап, элим үчүн, мекеним үчүн ак эмгек кылсам деп тилечүмүн. Саламатсыңарбы балдар? Жакшысыңарбы? Мектепке жөнөдүңөрбү? Жакшы. Жол чырак жанганда өтөбүз. Кандайсыңар балдар? Окууларыңар жакшыбы? Агай, пешеходтон өткөрүүңүзгө рахмат. Балдар, пешеход эмес, жөө өтмөк. Светофор жашыл жанганда өтүш керек, а? Светофор эмес, жол чырак, билип жүргүлө балдар. Жакшы окугула. Атанын балдарга калтырган эң мыкты мурасы, анын мыкты тарбиясы демекчи. Ата эне мени дагы улууларды урматтоого, кичилерди узаттоого тарбиялады. Ассаламу алейкум. Кандайсыз, жакшысызбы? Денсаулыгыңыз жакшы, иштериңиз жакшыбы? Иштеп атасызбы? Жакшы. Татыктуу билим алууга, эл үчүн ак кызмат өтөөгө үндөштү. Кыргыз Республикасы президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиясы тарабынан Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөн 100 жылдыгына жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамынын кабыл алынгандыгынын 35 жылдыгына карата жарыяланган сынактын улуттук нарк темасындагы 4-этабына Ош шаарынын мэриясынын атынан мен Мизамдин Улубек Турган катышып жатам. Мамлекетке ак кызмат кылуу менен мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана даңазалоо менин негизги милдетим. Ош шаарынын мэриясынын жаштар иштери боюнча комитетинде жалаң жаштар иштешет. Арабызда башка улуттун өкүлдөрү да бар. Биздин негизги баарлашуу тилибиз кыргыз тили. Жана баардык иш-чараларыбызды мамлекеттик тилде өткөрөбүз. Басып өткөн тарыхыбызда кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн кайра жаралуусу, анын түптөлүшү оңойго турган жок. Мына ошондой кыйын кезең, тарыхый окуяларга карабай, элибиз эне тилин, нарк насилин сактап келген. Биз жаштар, ата-бабаларыбыз кылымдар бою улантып келген улуттук нарк, каада салт, эркиндигибизди жана эне тилибизди сактоого милдеттүүбүз. Унутулду дүйнө элеп алгандар, улут болду тилин сактап калгандар.